Насирдин Мамбетов атындагы орто мектеби тарых мугалими Кубатбаева Асел. Саламатсыңарбы окуучулар? Жаңы окуу жылыңардын башталышы менен куттуктаймын. Баарыңардын окууларыңарга ийгиликтерди каалап, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Дүйнө тарыхы. Дүйнө тарых сабагынан силер гуманитардык сабактын маанилүү курамдык бөлүгү экенин билесиңер. Адамзат тарыхынын байыркы доордон тартып 19-кылдын ортосуна чейинки өнүгүү прогрессинде болуп өткөн окуяларды урунтуу учурлары менен таанышасыңар. Бүгүнкү биринчи сабагыбыз тарых илими жөнүндө түшүнүк. Биринчи параграф. Сабактын планы: тарых илими жөнүндө түшүнүк, тарых илиминин функциялары, тарыхты мезгилдерге бөлүү, Карл Маркстын окуусу, тарых илиминин мааниси тууралуу болмокчу. Тарых илими эмнени окутат? Тарых бул адам коомунун өткөндөгүсү жана азыркы учуру коомдук турмуштун ар кыл формаларындагы мейкиндиктери, убакыт өлчөмдөрүндөгү өнүгүшүн, мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү илим. Тарых бул адам баласынын өткөндөгүсүн окутуучу илим экенин баарыңар билесиңер. Тарыхты окуп үйрөнүүдө дүйнө тарыхы, ата мекендин тарыхы, континенттердин тарыхы деп 3 топко бөлүп карайбыз. Тарых илими кайсы илимдер менен байланышта? Астрономия илими, философия илими, социология, биология, саясаттануу, математика, психология, физика, укуктануу, экономика теориясы, адабияттануу илимдери менен байланышта. Тарыхый таанып билүү функциялары. Тарыхый таанып билүү функциялары 4 функциядан турат. Биринчи функциясы таанып билүү функциясы, экинчиси саясий практикалык функция, үчүнчү дүйнө таануу функциясы, төртүнчү тарбиялык функциясы болуп 4 функциядан турат. Улуу ойчул Конфуций келечекти аңдап билүү үчүн өткөн тарыхты үйрөнгүң деп айтып кеткен экен. Тарыхты изилдөө жана үйрөнүү ыкмалары. Тарыхты изилдеп үйрөнүүдө 2 топко бөлүп карайбыз. Биринчи тарыхты идеалисттик түшүнүү деп, экинчиси материалисттик түшүнүү. Тарыхты мезгилдерге бөлүү. Тарыхты мезгилдерге бөлүүдө биринчи грек акыны Гесиод биринчи Кудай жараткан, экинчи алтын, үчүнчү күмүш, төртүнчү жез, бешинчи темир деп 5 мезгилге бөлүп караган. Ал эми Бруно Гильдебранд 1812 жылы туулуп, 1878 жылы дүйнөдөн кайткан. Бруно 3 мезгилге бөлүп караган. Биринчи натуралдык чарба, экинчи акча чарбасы, үчүнчү кредиттик чарба деп. Лев Ильич Мечников 1838 жылы туулуп, 1858 жылы дүйнөдөн кайткан. Мечников дарыя жолдорунун байыркы цивилизациясы, жер ортолук деңиздик орто кылымдар, океандык жаңы жана соңку доорлор деп бул 3 мезгилге бөлүп караган. Ал эми Карл Маркс 1818 жылы туулуп, 1863 жылы дүйнөдөн кайткан. Формациялык концепция. Карл Маркстын айтуусу боюнча, биринчи коом алгачкы жамааттык коом деп, экинчи кул ээлөөчүлүк коом, үчүнчү феодалдык коом, төртүнчү капиталисттик, бешинчи коммунисттик коом деп, демек 5 мезгилге бөлүп караган. Карл Маркстын YouTube'дан топ 10 фактов Карл Маркс деп карасаңар, демек ушул боюнча маалымат аласыңар. Арнольд Джозеф Тойнби 1889 жылы туулуп, 1975 жылы дүйнөдөн кайткан. Арнольд Джозеф Тойнби бул адамзат тарыхында цивилизациянын 13 түрү бар деп бөлгөн. Алардын ар бири пайда болуу, гүлдөө, кыйроо доорун баштан өткөрөт деп айткан. Азыр дүйнөлүк цивилизациянын 8 түрү бар деп айтып кеткен. Уолт Уитмен Ростоу бул 1916 жылы туулуп, 2003 жылы дүйнөдөн кайткан. Ростоунун
тарыхты мезгилдерге бөлүп кароосу боюнча 5 бөлүккө бөлгөн. Биринчи бөлүгү салттуу коом, экинчиси өткөл коом, үчүнчү учуу жана акырындап жылуу мезгили, төртүнчү бышкан мезгили, бешинчи жогорку массалык керектөө мезгили деп тарыхты 5 мезгилге бөлүп караган. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Бышыктоо иретинде тема боюнча бүгүнкү өтүлгөн темалар боюнча суроолор берилген. Ушул суроолорго жооп жазып WhatsApp'тан же болбосо Classroom'дан кетиресиңер. Биринчи суроо: тарых илими эмнени окутат? Тарых илими кандай функцияларды аткарат? Тарых илиминин методологиясы кайсы? Тарых кандай мезгилдерге бөлүнөт? Тарых илимдин мааниси эмнеде? Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабакка чейин саламатта торгула.